жана ушуга чейинки сүйлөшүп аткан маегибизди эле улантып берсек, Шаршын алагай. Жана Манас атанын бул жердин жашоосуна келгендеги кандай десем, мааниси. Биз жана айтып атпайбызбы, анын келгендегиси баягы пендечилик жашоого келген жок. Бул аламдан түшкөн энергия, адамды бириктирүүчү энергия болуп келди деп. Ушул маекти уландырсаңыз. Мына Манас эпосу бул эми азыркы кыргыздарда айтылган эң баардык түшүнгөн руханий илимдин туу чокусу деп атпайбы? Руханий деген деңгээлде белгилүү да. Ana ошо туу чок болгондо кандай болот бул? Мына мисалы үчүн Манас бул жерден баягы Жакыптан Бакай, Ак Балталардын баардыгы бул жактан Анжандан кетип, Алоокеден качып анан кийин Алтайга барганда Манас төрөлүп атат да. Демек Манастын негизги түпкү маңызы бул биригүүдө да, чачыранды эмес биригүүдө да. Ошо бириктирүү, адамзатты бириктирүүдө, жаңы нукка, жаңы эмес, таза ак ишке, вот Аккула менен кошо кийин ошо Аккула тай кезинен кайыптан берип атпайбы, тиги Аккуланын ошо иши дагы таза ак болуш керек да. Ошо актыкка биригүүнүн энергиясы да бул Манасты ошондой түшүнүшүбүз керек да. Анан ошол эрежени аткарган адамдарды, ошону ишке ашырган адамдарды, ошол кызматта жүргөн, бириктирүүдө жүргөн, ошо элди бириктирүүчү, ошондой таза кандуу, таза тегитүү, таза ааламды көргөн, ошону Манас деп аталат экен да. Ошон үчүн мына дүйнөбүздүн көп жерлеринде Манас деген аталыштагы жерди географиялык аталыштар дагы көп да. Анан эгер жана бүгүнкү биз түшүнгөндөй бир Манас 54-ке чыгып, анан Коңурбайдын найзасынан эле каза болуп калып атпайбы? Анда мейли эми кайсы бир кылымдарда болсун дейлик, бүгүнкү материалдык көз караш менен караганда 54 жашка чыгып, анан дүйнө жүзүнүн азыркы белгилүү убак боюнча 40-50-60тан ашык аталыштар бар да дүйнө жүзүндө, бүткүл жер шары боюнча. Анан ошо 54 жашка чыккан чакты ошол аталыштардын баарына кантип элдин эсине каларлык иш калтырып аталып калган деген нерсе азыр бүгүнкү материалдык түшүнүк менен бул мүмкүн эмес да. Мисалы үчүн бүгүн андан дагы көп тарыхый маселелерди карасак, мынакей Чыңгыз хан, Александр Македонский, Атилла деген, дагы андан башка көп баягы тарыхта изин калтырган ушундай баатыр, жоокер, аскербашы, хан бектер бар. Алардыкын салыштырсаңыздар анча аталыш жок. Бириндечи жер шарында жок андай нерсечи. Демек бул Манас бул илим да. Бул адамзатты бириктирүүчү илим. Манаска чейин, жанагы Манаска чейин адамдар көбөйүүнүн үстүндө болгон Вот ошо жанагы Манастан жана эмне үчүн Манаста Ак Балта уулу Чубак деген бар да. Чубак Манаска мындай сынчы да, көп убакта сындап айтат да. Демек Чубак деген сөз Ак Балта, уулу дейт Ак Балта. Ак Балта кесип, кертип көбөйтүүчү да. Анан Чуа Ак дейт да. Тиги баласы Чуа Ак. Ошо акты чубайт, ошо көбөйгөнбүз да. Көбөйгөндөн кийин баягы бир эреже, туруктуу эреже, ак жолдо жүрүү түпкү эреже, улам алыстаган сайын, көбөйгөн сайын аткарбай баштап, анан кийин ошо Манас деген энергия керек болгон убакта ошону Манас деген энергия менен ошо бириктирген да. Кыргыз элинин бул улуу илими да, бул Манас деген, мен ушундай түшүнөм да. Высший разум деп которулат го өзү Манас деген сөз. Эми высший разум, низкий разум деп бул орус тилинде Блаватскийдин айтуусунда ошол тарап кеткенде китеп аркылуу тараган. Ошо Блаватскийдин айтеректе деле Манас айтылып жүргөн да. Блаватский айтеректе деле Манас айтылып жүргөн. Бул высший разум, низкий разум деген бул мунун эле котормосу, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй дегенден эле котормосу да, жана бойло удачтын башка тилдер котормосу. Асман менен жериңдин дейт.
тирүү үчүн бүткөндөй дейт. Анан ошондо каякты карап айтасың. Ар дайыма кыргыздар мына байланыш алтын казык менен. Полярный звезда деп коет тура. Алтын казык. Алтын казыкка карап туруп, оң солуңду, түндүк, түштүгүңдү билесиң да. Ошондо үзүлгөндү улаган дейт. Үзүлгөндү улаган. Үзүлгөндү улаган деген эмне? Ошо алтын казык менен байланышыбызды кайрадан касиет менен бириктирүү байлоо дейт. Анан чачылганды жыйнаган дейт. Чачылган бул материальный мир. Булар адамзат көбөйгөн сайын, эл көбөйгөн сайын кайра биримдик бир каканат болсо кандык, таза кандуу бирикме жер ошондой бир эреже болуш керек болчу. Мына ушул жөнүндө айтат да Манастачы. Ошон үчүн жана высший низший разум деп азыркы бүгүнкү адамзаты көбүнчө китеп менен тарбияланып, китеп менен билим алып калгандыктан ошол нерсе айтылып, азыр ошол менен жетти да высший низший разум деп. Блаватский деле мындай изилдеп жүрүп отуруп, через Грузия, Армения барып, Түркияга барып, Түркиядан Египетке барып, аяктан дагы изилдеп таппай, анан кийин Индияга барып, анан ушул маселелерди Индустан жана гурулары менен, тигулар менен көп сүйлөшкөндөн кийин, ушу жана Кали-юга, Сати-юга деген маселелер ошолорду орус тилине китеп кылып, системалап жазып чыккан. Бул Блаватский дагы өтө касиеттүү, ар кандай аяндарды, көрүү аяндарын, угуу аяндарын алган адам болгон да. Биз ошондон биз ал китептен алып окуп атабыз. Манас болсо ага чейин деле, Блаватскийга чейин деле, андан мурун деле, азыр деле аян менен түз эле мынау ааламдагы маалыматтан турабыз да, баары тең эле маалымат. Анан ошондон түз эле алып, ошондон айтып атпай. Бирок биздин азыркы жетишпегендигибиз, вот шорубуз ошо Манасты улуу илим катары, ошо как Блаватская жана Рерих жана башка чет элдик эзотерик тигилер айткандай кылып бүгүнкү заманга жараша түшүнүп, ошону тарата билбегенибизден, ошолордо мүмкүнчүлүктөн үзүлүп калгандыктан биз Манасты как улуу илим катары тааный албай жүрөбүз, кыргыздарбыз өзүбүз. Бирок биздин ал тилибизде, сөзүбүздө, дилибизде камтылган, жерибизде дагы камтылган, баары тең энергиясы баары тең ушулар камтылган да. Ошон үчүн мондай бир сөз айтылып жүрөт, ушуну дагы көп адамдар кабыл албай жүрөт. Асман жер чеги ажырап дейт. Бөлүнө элек кездеги, ай, күн, жылдыз жаралып көрүнө элек кездеги улуу Манас нур болуп асмандан, ааламдан түшкөн сөз деме дейт да. Мына көрдүңүзбү? Вот мына ушул нерсени дагы вай деп айтып окойчу, бирдемелерди айтып бересиңер деген адамдар да көп. Шашын ага. Карасаңыз ушундай чоң миссия менен келип ушу жер жүзүнө. Анан 54 жашында миссиясы бүтүп калды дейсизби? Бул негизи биз мына жөнөкөй жашообузда деле айтып коебуз го, баягы адамдын ичер суусу көрөргүнү түгөнмөйүнчө, баягы жердеги кызматы түгөнмөйүнчө ал өлбөйт деген сөз бар го. Анан кийин кантип ошентип Манас ата ушу 54 жашында ушу Куңгурбайдын колунан өлүп калды деген семье кирбейт да менин башымачы. Бул кандай ошондой болуп калды, миссиясы бүтүп калды неужели депчи? Вот миссиясы бүтпөйт. Мына 54 дегенде бул мындай шарттуу сан да. Бул экөөнү кошсоңуз 9 да. 5 бул бешене. Завершение. 5 бул бешене, бешене деген бул тагдыр да, жазылган программа деген десек болот, бешенеге жазылганын көрөсүң дейт. А 4 бул 4 тараптан кылат дейт да, экөөнүн бирикмеси болот бул жерде дагычы. Бул кайра эле бул энергетикалык түшүнүк менен түшүнсө болот 54 жаштычы. Бул өлбөйт, жоголбойт, дайыма ушул иш аракет менен маңдайыбызга жасалган программаны дейт 4 таран кыбыла деген кыймыл менен ошого жеткирүүчү бул Манас күчү дегенди билгизет да 54 дегенчи. Мындай физикалык жактан 54 чөлүп калгандык эмес бул деген. Бул ушундай түшүнгөндө анын Манас өзүнүн маани маңызына, өзүнүн максатына жооп берет да 54 деген жаш. Просто ошол жана чыгарман деме эпосту уккандан кийин баягы Манас ата өлгөндөн кийин дагы бир ушундай бир Каныке апа кыйналып Семетей менен ошолорду укканда ушундай бир ичим ачып берет деп өлүп калганыначы, бул кандай мындегим мынтип калды депчи. Негизи бул топ бар чогуу миссия менен келген да, туура бир эле Манас ата эмес, бүт 40 чору аталар, Каныке апа, Чүрөк апа, Семетей баары миссия менен келгендер да. Топ,
Бул мына Каныкей деп атпайсызбы? Мына Каныкей, мына Манаска Каныкейге чейин Манастындагы Манаска Каныкейге чейин Манастында эки аялдар болот да. Мына Кара бөрк деп коет. Анан Акылай дейт да. Шоруктун кызы Акылай, анан Кара бөрк дегендер болот да. Анан Каныкейге ким кудалап никелеп берип атат? Кудалап Кошой болот да. Кошой бул кош ой дейт да. Аламдан келген эмеге бул ой кошуп, жаңылантып, реформалап туруучу күч да Кошой дегенчи. Бул дагы бир күч да Кошой деген. Бакай дагы күч. Бакай бул аламдагы маалыматтын баарын тең багып, казына, акыл казына бакайчы. Кошой болсо улам ошол жаңы нерсе жүрүп атканда ошол жерге дагы жаңылык киргизип, түпкүлүгүнөн өзгөртүш керек, реформатор сыяктуу да. Муну кандай түшүнсөк, Каныкей деп атпайсызбы? Каныкей деген кан менен никелешет, канга салынган маалымат нук бар да. Вот ошону ийүүчү күч дейт да. Демек биз ДНКларды өзгөртүүчү азыркы цивилизацияда жана биз жана R1, A1 башка ДНКларды чыгарсак, ушу кыргыздар келип түбүнө чыгып атпайсызбы? Мына ошондон берки түзүлүштү айтып атат да бул жердечи Каныкей. Анан ошондо ошол түзүлүштү айтып келип, анан жана кыйналганы ошол түзүлүштү биз материальный мирге түшүп кеткенден кийинки ДНК алмашып, программаны кайрадан обновлять этип, жаңылантып, жанагы бешенеге жазылган тагдырды кайрадан төрт таран кылуу аркылуу кайра ушул айланбадан, мына индустар айткан жанагы Кали-югадан Сати-югага ошондой чыгып, кайрадан чыгышыбыз керек да. Мына ошону айтат бул жердечи Каныкейде ошону айтат. Демек, бул жерде энелердин ордунун чоңдугу, улуулугу, ошо жаралган ошо Манас деген биримдик маалыматтан биримдикке төрөлгөн адамдардын таалим тарбиясын чоңойтуу, вот ошо энелерге болгон чоң милдет жана жоопкерчилик күч экенин айтып атат да. Ошон үчүн ошо улуу максатта эле жетиш үчүн ар бир адам кыйналат да. Ошол нерсени айтып атат да. Ошону мындай сөз менен ситуацияга келтирип, жөнөкөйлөтүп, бүгүнкү турмушка байлап, окшоштуруп, тарыхка байлап, адамзаттагы жүрүп аткан жүрүм процесс, өнүп өсүү процесске салыштырып, ошонун арасына аралаштырып, анан ошого бизди аралаштырып, ошо качан кайсы убакта өткөнүн так даана тарыхый цифрасын, числосун билбесек дагы ошол болгон деп тирүү катары бул жерде жанды, тирүү жанды камтый алганда да ошол сөздүн улуулугу ушундай болуп атат да. Бул кыргыздын тилинин Манаста айтылган сөздүн улуулугу ушул. Кайсы убакта өтсө да ошону мына 1000 жыл өттү, 2000 жылда мына мисалы үчүн Манас 1000 деп эпос деп айттык да. Кээ бир мына илимдерде бар, мына мисалы үчүн Египет илимдеринде Манас деген жосо Менес деген падыша болгон, ал 4000 жыл мурун болгон деп айтылат. Кайсы жерде ушундай нерселер бар да. Мына Индияда не деген Манас деген сөздөр бар, окуу жайлар бар, башкалар бар. Качан болгонун, кайсы болгонун тарыхта так жазылган эмес. Демек, как персона катары так жазылган эмес, как энергия катары бир Кудай билет, туурабы? Кудай менен Кудайдын илими да булчу. Вот ошон үчүн ошону мына жан дүйнөнүн туруктуулугу, жан дүйнөнүн өлбөстүгү ушунда, что ошо сөз менен айтканда, ошо Манасчы күчтүү болсо, ошону айтуучу өтө күчтүү болсо, нукура Манасчы болсо, ошо кайып менен аралашып, башка угуп аткан элди да кошо аралаштырып алгандай болот да. Себеби ошо сөздүн күчү, ошонун бүгүнкү убакта дагы ошо сөздүн, ошол улуулуктун тирүүлүгү. Ошон үчүн биз баардыгы ошого аралашып, Семетей кыйналса кошо кыйналып, Каныкей кыйналса кошо кыйналып, башкалар кыйналса кошо аралашып кеткендигибиз сөздүн улуулугунда да. Ушул жерде биздин бул айтышат Манас бул чыгарма эмес. Бул улуулуктун, улуу күчтүн жараткандын илими. Илими бул жаратылыштын мыйзамы бул дегенчи. Жаратылышта туруктуу түз, калыстыкта, адилеттикте, актыкта жашоонун мыйзамы да. Биз ушуну иреттеп, тактап алсак болду. Вот мына биз ушуга чейин азыр биз мамлекеттик түздүк ана мынча болду, 30 жыл, 20 жыл деп атпайбызбы? Анан жоголуп кеткен мурун бардыгы тең. Мына каны жок эле бийлер эми бир кайсы бир уруунун кайсы топтун башчылары, ал деген атадан балага калган эмес, ал тазалыктын негизинде, калыстык адилеттик негизинде шайлангандар болот. Мына ошолор
kanı жок эле башында кожоюну жок эле сүйлөшүп сөз менен манасчыларды айттырып манасчаны айтып анан ошону акындар чечмелеп кандай жеткирип да чечмелеп жеткирип анан ошону баатырлар ошону аткарып анан калгандары колду бут болуп эле ошентип калса адилеттикте абдан көп кыйынчылык болсо дагы согуш болобу чарбачылык болобу башка болобу ошентип биримдикте кыйналбай жашап келишкен да. Ал эми азыр ар кичинекей проблема болсо ошону допустим бир проблеманы бир киши чечсе чече албаса жок болот. Ошол бир проблеманы экөөлөп жең керек да. Ал эми жалпы коом какой-то проблема пайда болсо чечип койсок жеңип муну жана ковид менен тажиктер менен ушташканда түшүнбөдүкпү, туурабы? Ушундай эле нерсе да. Мисалы үчүн жалаң эле бир мамлекетке жолсо бир армияга эле кайсы бир күчкө эле берип койсок, жолсо жалаң эле медиктердин ал жетпей койгон эмне болуп кетти, туурабы? Бириккенде канчалаган акыл, канчалаган демилгелер кошуп бир паса жеңил жетип өтүп кеттик. Мына ушунун баары тең эле манастуулук дейт, ушунун баары тең. Ушу биримдиктин ыкмалары. Шашенал агай, карасаңыз Манас атанын 40 чоросу болгон. Андан кийин Семетей атаныкы экөө эле болгон. А Сейтектики вообще эле жок. Бул эмне дегенди билгизет. Уже кийин анча кишинин кереги жок болуп калды. Эми кандай десем, ааламды элдерди бириктиргенге уже эмне биригип калды дегенди билгизет. Эмне үчүн 40 чоро, анан кийин 2 эле чоро, анан кийин вообще эле чорос жок болуп калды. Уже болду миссия. Мындай да. Чоро деген 40 деген бул мындай дагы эле мындай түшүнүк, философический түшүнүк да, бул энергетический түшүнүк да. Мына 40 деп атат, 40 дегенде ар кандай 40 мындай деп түшүнөбүз, туурабы? 40 дегенде как сан катары түшүнөбүз. Бул 40 түрдүү термелүү да, жыштык термелүү. Ошо 40 ошону 40 уруу кыргыз деп атпайбызбы? Ошол жаралышы, ошолордун анан кийин 40 эн тамга бар да. Ошо сөздөрдүн пайда болушу 40 тамга менен 40 тыбыш менен бизде азыр санасак 40 тыбыш жөн эле чыгат да кыргыздыкы. Мына ошону түзүп чыкты деген сөз да. Ошо биримдикке жетиш үчүн мына 40 тыбыш 40 чоро жетиштүү деп атат да. Ошол жерден кыркып кесилет деп атат. Мандан ар жагы чексиздикке кетет да. Мына ушул нерсени айтып атат бул жердечи. Ал эми Семетейде эмне үчүн экиле чоро болуп атпайбы? Мында Канчоро менен Гүлчөрө да. Бирөө ошол кийин мына Семетейдин убагында силер дейт ошо чоролорду экиге бөлүп койдуңар дейт. Ак карага бөлүп койдуңар дейт. Ак карага бөлүп койдуңар дейт. Азыр бардык диндерде черный белый, туурабы? Караңгы жосо жарык деп атпайбы? Ушундай да, туурабы? Бардык диндерде ушундай да. Мына ошол жөнүндө айтып атат да. Гүлчөрө бул ак иш, Канчоро бул кара, туурабы? Оң терс иштер. Мына ошол жерден ошол экөө жөнүндө сөз болот. Бул өтө айтып атпайбы, бул философия. Ал эми Сейтекте жок да чоро, туурабы? Демек бардыгыбыз ошону түшүнгөндөн кийин биз Сейтек деген бул сыйлуу тегибизди, түбүбүздү таанып бардыгыбыз бир абалга келебиз деген нерсе. Муну ким жардам берет Сейтекке? Сейтек кийин чоңоюп болгондон кийин Сейтекке Сарыбай деген болот. Сарыбай кызын кудалап койсо Сейтек Сарыбайдын кызын албай коет да. Анан менин кызымды албай койдуң деген Сарыбай ал жерден Сейтекти согуш ачып, Сейтекти жоготуп кое жазайт. Ошондо кайыптан Айчүрөккө келип анан Айчүрөк эненин кыз кезиндеги курдашы болот. Кыз куялы дегенчи. Ошо кыз куялыга барып, анан кыз куялы келип Сарыбайды утат да. Мен ушун жана кыз куялым Европа жосу Украина деп ойлойт да. Сарыбай мына Россияда. Ошо бизге Сейтек азыр көп неме билгизбей неме болуп атпайбыз. Макул деп анан кайра азыр ушундай бир сапа дейт, мындай туш келген жерлерде көп да Манасда ушундай бир кызыктуу нерсе өзү болчу. Мен ушуга мындай ишенип кетем кээдечи. Бул кадимкидей тагдыр силер жазган нерсе да. Мына бүгүнкү Сейтек биз бүгүнкү Сейтек, ал Сейтек бүгүнкү биз кыргыздардын абалы деп ойлойм да. Өтө укмуш илим да. Муну эми дагы ушул багытта чечмелеген адамдар менен улам суроо берип чечмелеп кете берсек, көп чечилбеген маселелерге жооп алсак болот да. Бул Манастын өзгөчөлүгү бул жерде кайып дүйнөнү да камтыйт. Мына майып дүйнө деп коебу, мына материалдык дүйнө, майып эле дүйнөдө турат. Майып бул экөөнү бириктире турган, бири-бирине жакындата турган
илим да ушу манас. Ушу майыптан тазалыкка ак таза калыс адилет вот жанагы диндерде айтылган паубрузу подобие деп коет го. Вот ушу кайып дүйнөдө кандай бар калпыстык жок, бири менен мындай ыңгай менен иш жүргүзгөн, ыңгай менен иш аракет кылган болсо да, мисалы үчүн кайып материалдык мир дагы ошондой ыкма менен өсүш керек да. Мына ушул экөөнү бириктирип жолго салган илим, мыйзам илим ушул манас да, манас сөз, манас илими деп түшүнсөк болот. Ушуну түшүнгөндөр көбөйүп баратат азыр. Son рахмат. Анан семете илим, сетек илим деген жокпу? Бул илим дегенде бул бир жакшы улуулукту түздү ошону илип алуу да. Илип мен ошону илип алдым деген сөз да. А билим деген ошо билгениңди бергениң да, бирөөдөн жаратылган нерседен алганың да. Ошон үчүн бул семетей, сейтек жана башкалар ошо манастын эле уландысы, ошо уланды илим да. Бул ошо как манас илиминде мисалы үчүн атасын мен балам да тур. Эгер мен уландым да, мен бир нерсени баштасам, мына бириктирүү да, антиген ошону улап үзбөй алып кетиш керек да. Анан ошону жанагы лама дегендер дагы ошондон башталган да, улама деген сөздөн лама деген сөз чыккан да. Демек ошону улап түпкү улуулукту үзбөй алып кетиш керек. Эси үзсө, анда кайрадан ошону үзүлгөндү улаган, чачылганды чогулткандар чыгыш керек да. Кайра ошону бириктириш керек. Себеби бир гана нерсе баарыбыз түз барып жаратканга барып такалабыз. Ошо үзүлбөш керек. Жараткандан үзүлдүң уже ал башка бузулган жашоого өтүп кетебиз. Ушул эми 6-кылымда Манас ата миссия менен жерге түшүп отурат, бириктирүү үчүнчү. Азыр бизге аны бириктирүү керек. Азыр именно бириктириш керек болуп, именно азыр түшүш керек беле дейм да. 6-кылымда мисалы үчүн кимдерди ошо бириктирүүнүн бир аракеттери деп мына тарыхый личностьтардан айтсак да, мисалы үчүн 6-7-кылымда мисалы үчүн кыргыздардан 7-кылымда Барсбек деген болгон ошол. Анан 6-кылымда мен башка тиги мен кыргызчылыктагы тааныштарым капа болсун, мисалы үчүн Мухаммед пайгамбардын дагы иш аракети бул бириктирүү болгон. Динди колдоо менен адамзатты бириктирүү болгон да. Мисалы үчүн бул дагы ошо 6-кылым как раз 570 менен 630-жылдарда жатпайбы? Бул да ошо энергетикалык жактан ошол именно ошо Манастын энергетикалык ишин ишке ашыргандардын бири десек болот. Как раз Мухаммед пайгамбардын немесин окусаңыз, өмүр баянында Куран деп айтып атпайбы? Ушуну биринчи көргөндө Азирет Ал деген иниси кийинки күйөөсү болот да, ошол аркасынан жетип баягы Хира деген тоо деп коет, эми Кара тоодо бар өңкүрдө айтып атса сурайт да. Эместеги Хадиша да сурайт. Аялычы, эмнени айтып атасың дейт да. Анан бул эмне дейт да? Бул номос дейт, номос. Номос деген ким дейт? Анан аны сурайлычы деп, анан кийин Хадишанын агасы болот да, Аль-Барака дегенчи. Анан ошондон сураса, номос деген ким десе, ал айтат, жана биз убакыт жана Моисейдин жана башкалардын илиминдегидей эле дейт. Номос деген бул асман менен жерди бириктирүүчү ыйык периште дейт. Святой Дух дейт. Асман менен жерди бириктирүүчү Святой Дух дейт. Ошону номос деп айтат дейт. Анан ошондон эле түз эле жооп айтып атпайбы, асман менен жериңдин тирөөчүнөн бүткөндөй деп Манасты айтып атпайбы? Демек ошону номос, Манас деген сөздү номос деп бурулуп айтылып жазылып калган да тиердечи. Көрдүңүзбү? Демек ошо жана 6-кылымда тиги деген Манас түшкөн дегендин бири ушул. Бири Мухаммед пайгамбардын бири. Анан биз диндерди бияка бөлүп тияка бул улуу биримдиктин бири да, элде калган. Тем более Мухаммед пайгамбар
Semit elinin kuramına girer. Semit eli kim? Misal üçün Semetey kimdin kolunda çıkıyor? İsmail'in kolunda çıkıyor. Akakras Araplardan bir butağı İsmail olur. Bir butağı İshak. Evreyiminin tüyelerinin biri de yok. Buna şu yerde oturup da. Buna bular dizildep, terengere dizildep kelsek, dinlerinin de birimdiği gelip takalabız da. Şu yerde Hristiyan dini, Judaizm, Tora, bardığıdan gelip oşa Kırgızlarga gelip takaladı da. Şeysek bu gelecekte bol oturgan nerselerde şu birimdik gelir. Tem böyle men hazır bojom oldum menen bilem, ушунун баары Арслан баптан башталганда şu жерде турат барды. Карахариттер, жанагы Карлук деп коет, Караулук. Жана Хорезм деген дагы, Караизм деген сөз бар дең, мына ушулардын баары. Аны ушуларга каршы тияктан Алтын Орда уже кийин Манас немеге кетип атат да, Алтайга кетип аяктан ошонун ар жагынан уже экинчи бутак чыгып атат Алтын Орда, Чыңгызхандыр. Аны ошо азыркы дүйнөнүн мындай беттешүүсү дагы Алтын Орда менен да ошо мурунку Хорезмде, Караизм ошо экөөнү эле мушташып атат азыр. Азыр ошондо Манас атанын гени бизде жашап атат да. Ооба. Кыргыздардачы. Ана эмнен кыргыздар деп ойгонбой жатат. Ойгонмоктон чатак чыгарышып атат го Алтындор деп айтсаң аферисттер деп. Вот ошо ойгонгону үчүн чатак чыгат да. Ойгонуп, бирок ошо оюн бириктире албай атат да. Ойгонду. Ойгонмоктусун ызычу тим эле. Бул өзү үчүн бул мындай да. Биригиш үчүн ага себеп болуш керек. Бирок себептер кандай? Мисалы үчүн ошол Манастын деңгээлинде жетекчи болуш керек. Калсыктан кайтпаган, туурабы? Бир гана элин, жерин ойлогон. Ошондой күчтүү, баатыр десең баатыр, сөз десең сөз, калыс десең калыс, сабырдуу десең сабырдуу. Айкөл десең айкөл атаң. Баарды. Кана ошо. Ак менен кара дайым катар жүрөт экен да. Ал жокпу? Демек, эмне болушубуз керек? Баардыгыбыз азыркыдай ашмалтай хаос болуш керек. Тигиге асылыш керек, буга ашыбыз керек. Ошентип отуруп, анан акыры сөзгө келип, сөздөн сөзгө бүтүп отуруп, анан ментсең эле болбойт экен, чабышсаң болбойт экен, соттошсоң болбойт экен, тигинсең болбойт экен. Кой, сөзгө келелик, болбой калды. Деп анан баягыдай бир персонага эмес, сөзгө келебиз да. Сөзгө келип, сөздү түшүнүп, анан сөздү карап, сөзгө таянып калабыз. Баягыда митпедиң беле? Болбойт. Кой мындай кылалы. Мына ушул жана биз жакындап келаткан курултай ушул абалга алып келиш керекпиз дечи. Мен ушундай деп düşünüyorum. Son. Чоң рахмат Шашын ага. Ушул теманы ак менен каранын темасын кайра улантабыз,